Жашообузда кандай кырдаал абал болбосун, анын үстүнөн кантип жеңүүчү боло алабыз? Сиздин да өмүр жолуңузда оор мезгил болуп турган болсо, анда бул аудио сизге жардамга келет. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан инсан таануу каналыбызда биргебиз. Кош келипсиздер. Бүгүн жашоонун өзгөрүү мезгили тууралуу теманы улантабыз. Көпчүлүк балким күткөн, балким күтпөгөн тема, бирок кепилдик беремин жана ишенемин. Бул аудиону уккан соң сиз эмне жөнүндө сөз болгонун, эң негизгиси жашооңузга киргизсеңиз, жашооңузда аны амалыңызда колдонсоңуз, сөзсүз өзгөрүүнү сезесиз. Бүгүн эмне жөнүндө сөз болот? Кубаныч сезими жөнүндө. Кубаныч бул ушундай бир сезим, дээрлик ар кандай жагдайда, кырдаалда алардын үстүнөн жеңүүчү болууга жардам берет. Кубануу бул ушундай бир сезим, өзүңдү өстүрүү керек экендигине жана жашооңдун өзгөрүлүү мезгилине келип турганыңда жардам берет. Жана кубанууну тандап алган соң, сөзсүз ага жоопкерчиликти кошо алуу керек экендигини дагы унутпоо керек. Кубаныч бул адам өзүн жаман сезгенде, кыйын болгондо, белгисиздикке барып такалып туруп калганда, айланасында кайгылуу окуялар, кайгылуу кырдаалдар болгондо, жашоо кыйрап калганда эң орунсуз сезим болуп көрүнөт. Кубаныч менен көңүл ачуу бирдей эмес, экөөнүн айырмачылыгын карайлы. Биз бүгүн орунсуз көңүл ачуу, жыргалчылыгың үчүн, кара курсагың үчүн, жөн эле бир эки сааттык көңүлүң үчүн көңүл ачуу эмес, биз жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жаткан кубануу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Адамдын жүрөгүнүн түпкүрүндө жайгашкан кубаныч сезими жөнүндө айтып жатабыз. Кээ бир убактарда кубаныч сезимини өзүңө бекем кармап алуу керек болот, анткени ал азыркы убакта эң керектүү бир сезим эместей сезилет. Тагыраак айтканда, адам коркууда, тынчсызданууда, белгисиздикке барып туруп калганда, мына ушундай убакыттарда ал сезимди эстебей дагы калат. Адам ниети менен кубана алууга даярдыгы ал эң кыйын шарттарда дагы, кырдаалдарда дагы, ошол мезгилдерге карабастан жашоосуну башка бир сапатка, башка бир деңгээлге алып чыгып кетүүгө жардам берет. Кубаныч сезими жашоонун сапатын өзгөртөт. Кубаныч сезими адамдын тагдырын, кайда бараарын, кайсы багытта жагымдуу же жагымсыз тандоосун да аныктайт. Кубаныч сезими бул көп жабылып калган кулпунун ачкычы болот. Адамзат башынан өткөргөн тарыхый окуяларга, адамзат башынан өткөргөн оор кырдаалдарга көз чаптырып карай турган болсок, мына ушундай абалдарда болгондугуна карабастан, алар дайыма кубаныч сезиминде, ыраазычылык сезиминде болгонун көрөбүз. Бирок албетте тилекке каршы баары эле эмес. Сүргүндө жүргөндөрдү, концлагерде жүргөндөрдү, эң оор шарттарда жүргөндөр дагы булар ушул мүмкүн эместей кырдаалдарда дал ушул адамдар кубаныч сезиминде боло алган. Эң кыйын мезгилде кубанычка бөлөнүп, аны башкалар менен бөлүшүп, аны башкаларга жугузганды билген адамдар болгон сыяктуу эле эң гүлдөгөн тынч мезгилде арызданууну, капаланууну, көңүл калтырууну тандап алгандар дагы бар. Ошондуктан кубаныч бир жагдайларга байланыштуу сезим эмес экендигинен баштайлы. Кубануу бул кандайдыр бир жагдайлар менен шартталбаш керек. Кубануу бул сенин тандооң. Өзүңүзгө бул тандоону ыраа көрөсүзбү? Сиздин акылыңыз тынчсызданышы керек. Сиздин акылыңыз ачуулануусу керек, коркуусу керек, өзүңүздү алсыз же айласыз сезүүңүз керек деп кабыл алып турган жерде ага каршы чыгып, жок, мен кубанычты тандаймын деп ушундай бир
ар бир адам өзүнүн эркини бекем кармоого, аны үстүнөн башкарууга күчү жетет. Кубанычты тандадыңызбы? Чечим кабыл алдыңызбы? Андан ары жоопкерчиликте дагы болуңуз. Адамдын ар бир жылмаюусу сиз каалаган натыйжага жакындатат. Адамдын ар бир жерден жылмайып кубанычты сезүүсү чечим чыгарууга жеңил болот. Сиз оңой эмес, кыйын болду деген кырдаалдын дагы үстүнөн мунун артында дагы жакшылык бар деп кароого күч берет. Кубаныч бул кызыктуу эмес. Ошондой эле кубаныч бул бүгүнкү күндүн реалдуулугунан качуу аракет эмес. Анткени сиз аракетте болуп, туура деп эсептеген нерсеңизди таза абийириңиз менен жасай аласыз. Кубануу менен. Ошол эле учурда кубанычты сиз азыр жашап турган жериңизде, айланаңызда болуп жаткан балдарыңыздын жаныңызда болгондугу же ошо үйүңүздө отурсаңыз дагы ошол жерден жөнөкөй бир нерседен кубанычты көрүүгө болот. Жада калса сиз өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздөн дагы кубана аласыз. Ар бир көз ирмемден кубанууну табуу үчүн тандоо жана сиз туура деп эсептеген нерсени жасаңыз. Баары бир нече адамдар коркуп, тынчсызданып, өзүнүн алсыздыгын сезип, эч кандай аракет кылбай эле коюуну тандашат. Же аракетте болсо дагы баш аламан, же чындап эмне каалап жаткандыгын түшүнбөстөн иш кылат. А сиз билесизби, бүгүнкү сиздин иш аракетиңиз сизди кайда алып бара жаткандыгын? Кимдир бирөө айтат. Биз тагдырыбызды көрө албагандан кийин кайдан билебиз деп. А башкасы айтат, менин аракетим менин каалаган нерсеме алып барат, анткени мен ал жөнүндө ойлономун деп. А мен сизге айтат элем. Сиздин бүгүнкү иш аракетиңиз сиз азыр өзүңүздү кандай сезип жатканыңыздан кабар берет. Эгерде сиз бүгүн кабатырда, тынчсызданууда, ачууланууда, коркуу сезимдеринде болсоңуз, бул сезимдер эртең эч жакка кетип калбайт. Эртең сиздин коркууларыңыз, сиздин тынчсызданууңуз, ачууланууңуз бул жагдайлардын дагы да күчтүүрөөк болуусуна шарт түзөт. Бул сезимдерди кайра баштан өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере берет. Эгерде бүгүн айланада болуп жаткан бардык нерсеге карабастан, сырткы дүйнөнүн башаламандыгында сиз өзүңүздүн жол көрсөтүүчү жарыгыңыз, кубаныч деген сезими бар экендигини түшүнүп, аңдап, аны тандап алсаңыз, анда эртең болбосо бир күнү болбосо бир жума, бир айдан кийин жашооңузга бир керемет нерсе кирип келет. Бул албетте кубаныч сезиминин, ыраазычылык сезиминин себебинен болот. Кубануу, ыраазычылык сезимдери укмуштуудай бир сезим. Биз жердин бетине бактылуу, кубанычтуу, ийгиликтүү максаттарга жетүү үчүн келгенбиз. Сырткы дүйнөбүз биздин ички дүйнөбүздүн күзгүсү. Качан ички дүйнөнү сезүүнү, ички дүйнөбүздөгү өзүбүздүн ар бир адам өзүнүн ичиндеги башаламандыкты башкара билүүнү үйрөнгөндө, сиз өзүңүз каалаган сезимдерди тандай аласыз жана сыртта дагы ошондой бир сиздин ичиңиздеги абалыңызга жараша жашоо калыптанып баштайт. Ошон үчүн коркуунун ордуна сүйөө, кызгануунун ордуна ишеним, текебердиктин ордуна сыйлоо, ачуулануунун ордуна кечирүү өзүңүз тандайсыз. Сиздин тандооңуз сиздин ички абалыңыз кандай абалда экенинен кабар берет. Сырткы дүйнө мына ошол убакытта сиздин ички дүйнөңүзгө дал келе баштайт. Мына ошондо сиз
өзүңүз ички дүйнөңүздөн жараткан чындыкты кабыл алып баштайсыз. Сиз тирүүсүзбү? Жана кубанычта, ыраазычылыктасызбы? Бирок сиздин кубанычыңызды сездирбеген шарттарда сиз көпкө тура албайсыз. Дагы бир жолу, сырткы дүйнө биздин ички дүйнөбүздүн күзгүсү. Ички дүйнөбүздү иретке келтирип, ага өзүбүз кожоюндук кылганда, сырткы жашоодо баары иретке келип баштайт. Сырткы жашоодо азыр эмне болуп жаткан болсо, биз баарын артка кайтара албайбыз. Жана аны ушундай болбогондо жакшы болот эле, мен булардын болуусун каалабаймын деп айтуу дагы мүмкүн эмес. Бул өттү, бүттү. Бизге чоң мүмкүнчүлүк, чоң сабак болду. Эгерде өткөн нерсеге өкүнө берип, артты карай бере турган болсок, анда моюн талат. Көз бир учурда эки тарапты карай албайт. Же оңду карайт, же солду карайт. Жол бир гана астын көздөй берилген. Арттагы нерсе бизге бир гана күч берет, кубат берет. Бир нерсени аңдап түшүнүп оңдоого себеп болот, сабак болот. Бирок сиз эртең кандай болоорун аныктай аласыз. Сиздин өзүңүздүн эртеңки күнүңүз кандай болоорун аныктай аласыз. Эмне болгонуна карабастан, өзүңүзгө ушундай бир ыраазычылыкты, кубанычты сезүүгө жол бергенде, аны дайыма өзүңүздө кармоону үйрөнгөндө, ал сезимди башкаларга бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк болот. Өзүңүздөгү бар жарыкты башкаларга бөлүшүп берүүгө сизде күч пайда болот. Балким сиздин мына ушул жарыгыңызга азыр кимдир бирөө абдан муктаж болуп турат. Сизге карап көптөрдүн каалоосу, даярдыгы, өзүнү колго алуусу пайда болот. Бул кубанууга кичинекей бир мүмкүнчүлүк. Биз сиз менен сиздин жашооңуз кандай керемет экенин, сиздин жашооңуз баа жеткизип элек экенин түшүнүп, бул кереметтүү дүйнөдө жашап жатканыңыздын бактылуулугун сезип, канча кокустуктар, кыйынчылыктар, бул сиздин адам катары жашоого берилген мүмкүнчүлүк деп карап, бүгүн жашап жатасызбы? Демек булар болушу керек болчу. Табияттын кандайдыр бир күчү, анын кучагында жашаган жандуу жансыз нерселери, жаратылыш кубулуштары жана адамдар бар болгондугу үчүн жер дүйнөсү, жер жашоосу бар. Сиздин кубанычыңыз жаратканга болгон терең ыраазычылыгыңыздан келип чыгат. Сизге берилген кырдаалдар сиздин жер жашооңузда болушу керек экен. Ушул жашыңызда, ушул курагыңызда, ушул этапты басып өтүшүңүз керек экен. Ушунун өзүнө дагы ыраазычылык айтуу керек. Эгерде биз өзүбүз эле бир сүрөттү алып, аны карасак, андан кимдир бирөө жарык өңдөрдү көрөт, кимдир бирөө кара өңдөрдү көрөт, а мен башкача кароону сунуштайт элем. Кубаныч жана сүйүү бул жашоонун башка өңдөрүн колдоно билүүгө, көрүүгө берилген мүмкүнчүлүк. Оор азаптуу көз ирмемдер, ал тургай кайгылуу көз ирмемдер, ошол эле бактылуу көз ирмем, кубануу, зор жетишкендиктер, мунун баары биздин жашообуздан орун алган. Мына ушулар болгондугу үчүн дагы жашоонун бир маңызын түшүнөбүз, билебиз. Аң сезимдүү ойлонууга өтөбүз. Кубанычыбыздын, сүйүүбүздүн, албетте булардын баары ошол нерселердин алкагында болот. Башкача айтканда, мына ушул сезимдер болгондугу үчүн дагы биз бул жерде ушул дүйнөгө таандык экендигибизди билебиз. Дал ушул жерде биз жердин бетинде жашап жаткандан кийин ушул жерге таандык экендигибизди билгендигибиз үчүн дагы ушул жерде аңдоо болот. Аңдоо болгон жерде адамда кубануу, ыраазычылык сезимдери жаралат. Кээ бир учурларда бул кубануу сезими кээ бир шарттарда жоголуп дагы кетиши мүмкүн. Биздин негизги милдетибиз аны кайра өзүбүздө пайда кылуу. Кубанган адамда дайыма эшиктер ачылат. Ийгиликтер келет, жашоосунда тынчтык орнойт. Эгерде адам бардык жагдайларда
өз кубанычын көтөрүүгө бардык жагдайлар мага берилген мүмкүнчүлүк деп караса, анда мындай адам сөзсүз өзүнөн тынчтык табат. Биз жер бетинде жашап жатабызбы? Анда сөзсүз биз ишенген, биз күткөн, биз суранып тилек кылган нерселер сөзсүз болот. Бизден чыккан ар бир сөзүбүз, биз ойлогон ар бир ойлорубуз бул тилек. Демек жашообузга эмнени тилеп чакырып атабыз? Капаланбаңыз. Капалануу бул жаратканга болгон нараазычылык, жаратканга болгон претензия. Мындай болбош керек эле деген нерсе менен биз түзмө-түз претензия, түзмө-түз нараазычылык билдиребиз. Арткы өткөн таарыныч өкүнүчтөргө карабайбыз. Кандай кырдаал болбосун, башканын жашоосунда жашоону каалаганды токтотобуз. Өзүбүздүн жолубузду сыйлайбыз. Жол астыны көздөй берилген. Тагдырыбызга жазылган нерселердин бүт бардыгы адилеттүү экен, анткени жараткан өзү адилеттүү. Өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн тагдырыбызды сыйлайбыз. Өзүбүздүн тагдырыбызга ыраазы болобуз. Кубанууга чечим кабыл алдыкпы? Оюбуз, көңүлүбүз, кыймыл аракетибиз, сөзүбүз алган чечимибизде гана болсун. Ар бир мүмкүнчүлүккө кубанып, ал бакытты айланага бөлүшөбүз. Биздин дене биздин ичибиздеги сезимдерибизди бөлүшүп берүүчү инструмент. Биздин дене оор, таштанды, калдык сезимдерди көтөрүп жүрүүчү, ошону менен алек болуучу инструмент эмес. Биздин дене биздин ичибиздеги жарыгыбызды, биздин ичибиздеги бакытыбызды, кубануу сезимибизди, тынчтыгыбызды бөлүшүп берген инструмент. Мына ошондо биз өзүбүздөн жеңилдикти сезебиз. Сиз жеңил, жарык болгонуңузда, сиздин алдыңызда кенен жарык жолдор ачылат. Сиздин абалыңыз, сезүүңүз, ошол абалды кармооңуз сиздин кайда баруу керек экендигини аныктап берет. Сиз ошондо бардык кырдаалдардын үстүнөн жеңүүчү болосуз. Бүгүн кубануу үчүн кандайдыр бир шылтоолорду табуу керек эмес. Сиз жөн гана кубануу үчүн чечим гана кабыл алууңуз керек. Чечим кабыл алдыңызбы? Болду. Оюбуз, көңүлүбүз, сөзүбүз, иш аракеттерибиз алган чечимибизде гана болсун. Азыр ички дүйнө менен иштей турган убакыт келди. Бул учурдун талабы. Бүгүнкү ушул аудио сабактагы мен ойлойм, сиздерге жакшы бир пайда болуп берди. Эми ушул сабакты бүтүрүп жатып, бизден чыккан ар бир сөз, биз ойлогон ой, биздин ичибиздеги ниетибиз, тилек бата экендигин унутпайлы. Ар бир адамдын оозунан чыккан сөзсүз өзүнүн натыйжасын берет. Мен азыр сиздерге бир суроо берем. Комментарийге ал суроолорго жооп жазып, өзүңүзгө дагы чындап бетме-бет отуруп жооп табууга аракет кылыңыз. Мен ушул суроолорго сиздерден чын жүрөгүңүз менен жооп берүүңүздү суранат элем. Айланада ушунчалык белгисиздик болуп жатканда, айланада бир кыйын кырдаал окуялар болуп турганда, кимдир бирөө азап чегип жатканда, же болбосо сиз өзүңүз азап чегип жатканыңызда кубанычка кантип жооп бере аласыз? Балким бул аудиодон соң сиз кубанычка таптакыр башкача көз караш менен карап, башкача жеңил көз караш менен кароону чечкендирсиз. Күнүңүздөр берекелүү болсун. Сиздер менен кайрадан жолукканыма ыраазымын. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Жерибизде тынчтык болсун.